Пайғамбардың хадисін бір айтайын анан. Пайғамбар айтады: "Ман ташаббаха би қаумин фахуа минху." Ким қайсы қауымға өзін оқшатса, ал ошолордон болот дейт. Ошондуктан бир мусулман халкы биз өзүбүз кийим кийгенде пайгамбар сахабаларга, салихиндерге ошолордун кийиминде кийинейли да. Мусулман эмес, капыр, бузуку, арамкор. Алардын кийимин кийип сиз туурабай эле коюң аларды. Аларга окшошпой эле коюң. Болсо пайгамбар айтат: "Ким кимге окшоса ошолордон болот" дейт. Кыямат күнү ошолор менен чогуу тирип калба деп атат. Бу кийимге айтылган: "Ман ташаббаха би қаумин фахуа минху." Башка нерселерге дагы окшош бар. Бирок биринчи особенно сеп адам баласы кийинет экенбиз да. Кийим аркылуу эмне кылабыз? Уяттуу жерибизди жашырабыз. Кийим аркылуу эмне кылабыз? Кооздонобуз. Ушундай эмеспи? Уяттуу жерибизди да жашыруу, экинчи кооздонуу. Кооздонуу. Мынакей туугандар, кийим боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сизге бизге азыр айтып аткан. Аба фих боюнча айтайын деп аткан. Узактан келатса, сиз мусулманды шекке салып кое турган кийим менен кийип келатсаңыз, бул ойлонуп калды. Бул мусулманбы же мусулман эмеспи? Салам берсемби, бербесемби деп. Ошондой кийим да жасап деген имам Шафии. Мусулманды уштап, сени тааныбаса да салам бериш керек да. Пайгамбарыбыз айтпадыбы саллаллаху алейхи ва саллям? Кыямат күндүн жакындаган белгилеринен бир белги таныганга салам берет, таныбаганга салам бербейт. Таныганга салам берип, таныбаганга бербеген кыямат күнүнүн жакындап калган белгисинин бири. Эми карап туруңуз. Мен таныбаганга биринчи салам беришим керек экен, таныбаганга делечи. Бирок мен анын өңүн карап туруп салам берем да. Эгер мойнумда крест тагынып келатса, мен салам бербейм да. Түшүнөсүзбү? Bir belgi menен билип калсам, что бул мусулман эмес, мен салам бербейм да. Таныган маселе бул бүттү уже. Таныбаган маселеге, что пайгамбарыбыз бизге буйрук берген, таныганга да салам бер, таныбаганга да салам бер деп. Эми таныбаганга салам бергенге бул мусулман деген далили